Ош технологиялык университетинде Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата Кыргыз Республикасынын инженердик академиясынын академиги, техника илимдеринин доктору, профессор Сеитов Болотбек Мукаевичтин 70 жылдыгына арналган инновациялык экономиканын туруктуу өнүгүүсүн колдоо үчүн санариптик технологияларды башкаруу аттуу эл аралык илимий практикалык конференция өткөрүлдү. Кыргыз иденттүүлүгүн сактап калганга абдан чоң салым кошкон кишилерди ар дайым эстеп, алардын өмүрүн өрнөк тутуп, Аталган иш-чараны Оштунун ректору Жамболот Турсунбаев ачып берип, конференциянын катышуучуларына ийгиликтерди каалады. Азыркы учурда Кыргызстандын түштүгүндө 3 жолу Скопус конференция өткөрүлдү. Бул Баткен мамлекеттик университетинде биринчилерден болуп өткөрүлгөн, экинчиден бул Ош мамлекеттик университетинде, ал эми мына бүгүн үчүнчү болуп Ош технологиялык университети ушундай конференцияны өткөрүп атат. Аябай конференциябыз, мен ойлойм, жакшы өттү. Себеби дегенде сырттан келген биздин конокторубуз, эксперттер жогорку баа беришип, конференциянын уюштуруу жагына дагы, конференциянын өткөрүү тарабына дагы, ошол жерге чакырылган коноктордун, ошондой эле пленардык заседаниядагы докладдарды, секциялык докладдардын сапаттуу болгондугуна өздөрүнүн жогорку бааларын берип, рахматтарын айтып кетишти. Эл аралык илимий практикалык конференцияга билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Авазбек уулу, автономдуу коммерциялык эмес уюму Илимий коммуникациялар институтунун президенти, туруктуу өнүгүү жана технологиялык лидерлик консорциумунун төрайымы Елена Попкова, жогорку окуу жайларынын ректорлору жана проректорлору, белгилүү илимпоз окумуштуулар катышты. Бүгүнкү күнгө чейин Ош мамлекеттик университетинде өткөрүлдү. Былтыр Ысыккөлдө Баткен мамлекеттик университети менен Ысыккөлдө өткөрүлдү. Быйыл 4-5 жылда кайра экинчи жолу Баткен мамлекеттик университети үчүнчү жолу өткөрүп атат Ысыккөлдө. Ал эми азыр биз Өчтүк Ош технологиялык университеттеринен ары жылына өткөрүү пландалууда. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей илимий метрикалык базадан Scopus Web of Science аркылуу окуучулардын ширшалары, окуучулардын ошол рейтинги аныкталууда. Бул Ош технологиялык университетиндеги илимпоздор үчүн дагы бир чоң жобачылык деген үмүттөбүз. Конференцияга Кыргызстандын, Россиянын, Казакстандын жана Өзбекстандын окумуштуулары өздөрүнүн илимий изилдөөлөрү менен катышып, анда пленардык баяндамалар уктурулду. Бул конференциянын темасынын актуалдуулугу, анын катышуучуларынын абдан чоң деңгээлде экендиги бизди абдан кубандырат. Анткени мындай конференциялар байма-бай болуп турса, кыргыз илимине абдан чоң салым кошулмак. Бүгүнкү конференциянын негизги максаттарынын бири дагы ушул. Дүйнөлүк Scopus илим метрикалык деген база бар. Ошол конференциянын негизги макалаларын ошол базага жайгаштыруу аракети болуп аткандыгы билим берүү жана илим министринин абдан кубандырат деп айтсам болот. Мына ушундай конференциялар ошол илимдин өсүп өнүүсүн, анын дүйнөлүк баягы негизги магистралга кошулуусун абдан шарттайт да. Андан соң иш-чара секциялык иштер менен уланып, баяндамалар жасалды. Соңунда секциялык иштердин жыйынтыгы чыгып, конференциянын резолюциясы кабыл алынды.